Байдикандын атайын чыккан листовой удобрениясы. Азыр ушуну чачабыз бедеге. Уже экинчи орун Гектарга канчадан? Гектарга 6 литрден чачып баштадык. 5 литр 6 литрден чачып баштадык. Азыр ушуну 15 литр суга аралаштырып, 15 литр суга аралаштырып чачабыз. Дронго куюлат, э? Азыр бул жерден аралаштырып анан дрон куябыз да. Bir гектарга 15 литр суу менен обработка кылабыз. Так 10 минутада болот. Азыр точка коебуз, могул жерден А точка, насыпаттан Б точка коебуз. Анан өзү дальше автоматика обработканы кыла берет. Дрончу. Биз только карап турабыз. Чачышын, высотасын. Ушундай. Азыр чүй областан жүрөбүзбү? Беден обработка кылганы келдик. Булай тумандатып берет да, майда. Тумандатып, немес жакшы да. Эффективности жакшы. Туман кылып чачып берет. Ушундай. Азыр баштайбыз. Азыр Жакшы нерсеси беде тебеленбейт экен да. Беде тебеленбейт. Если трактор менен болсо беде тебеленет. Мен түшүнүгүмдө бул эмерак экономный экен да. Экономный. Бул арпа будай көп жерлерге сепсе жакшы. Көп жерлерге анан убакыттан да утабыз. Ошо жерге жакшы экен. Экономистий дагы болот. Тракторго окшоп тебелебейт дагы. Бат болот. Азыр бизде көп жерлерде жүгөрүгө кире албай калдык да. Ошо жерлерге кандай болот? Ошо жерлерге да жакшы да бул уже 2 метр, 3 метр высотада уча берет. Жүгөрлөрдүн баардыгын аралап эки башына туруп эле чачып коебуз. Аралап кирбейбиз. Биз мурда роликте тартканда ушул беде курт жеп аткан ээси болсо айткан мурдагы мунун алдыңкы жылы 1 гектардан 100дөн эле араң алдык деп. Быйыл болсо ошо 240-тын тегерегинде, 250-нин тегерегинде түк алды 1 гектардан. Азыр болсо мына жаңадан беде көтөрүлүп чапкандан кийин азыр Унимаксты дагы берген жатабыз. Бирок бул жерге топурак өтө начар болгондуктан беде дагы өтө суюк болчу. Ошо суюк болгон үчүн биз Унимаксты 1 гектарына 20 литрдин эсебинде ушу жерге кошумча суу менен шербет катары бергенбиз. Эми азыр болсо жалбырагынан азыктандырабыз. Бедени азыр көрүп атабыз. Мурда ар кайсырында бирден беде болуп атса, эми беде жыш болуп жакшы тегиз өсүп калыптыр. Азыр ушулардын баардыгын тең дрон менен биринчи жолу бул дронду ушул жерде колдонулду деп атабыз. Ушу беделерге Унимаксты бергенге. Анан кандай жыйынтык болот, анын баардыгын тең сиздерге кошумча айтып беребиз.